Салам достор, кандайсыздар? Биз болсо Сейил айым экөөбүз кайрадан сиздердин кызматыңыздарда бүгүнкү эфирде бизге келип түшкөн сураныч жана каттардын тегерегинде сөз кылалы деп турабыз. Саламатсызбы? Саламатчылык, салам. Сейил айым, көргөнүмө кубанычтамын. Бизге болсо YouTube каналда ушундай кат келиптир. Анан угарманыбыздын суранычын, суроосун четте калтырбай экөөбүз бир аз талкуулай кетсек. Анда окуй кетейин, Саламатсыздарбы? Менин атым Асель, 34 жаштамын. Ата энеме болгон таарынычымдан улам. Жашоомдо көп кыйналып келем. Атам кичинекейинде көп арак ичкендиктен аны кечире албайм. Кандай кылсам болот? Кеңешиңиздерди күтөм. Чоң рахмат, урматым менен деп колун койгон. Негизи эле ата энеге болгон таарыныч, ата энеге болгон нааразычылык бул коомдогу өтө актуалдуу жана көп көрүнүштөрдүн бири деп айтсам болот да. Мага дагы психолог катары ушу 11 жылдык тажрыйбамда ата энеге болгон таарыныч менен кайрылгандагы уул кыздарыбыз көп эле. Анан бул суроону көтөргөндө көпчүлүк көрүүчүлөр ой ата эне деген ыйык, ата энеге кантип болсун таарынган, ата энеге деги эле таарынбаш керек деген ойлорунда айтат. Ооба, ата энелик статус, ата эненин орду бул башка. Биз бул нерсе менен талашкыбыз келбейт да. Бирок ошол эле учурда тилекке каршы жашоодо бала чактагы жарат деп коет, детская травма. Ар бир бала жана ата эне каалайбы жокпу бул нерсеге дуушар болот экенбиз. Себеби сиз жазып аткан каармандын жашоосунда атасы ичкен. Ичкиликтин аркасы менен эмне айтты, кандай кыймыл аракеттерди кылды билбейбиз да. Бирок бул жерде фокусту ата энеге эмес, анан өмүр бою эле мен ата энем таарынткан деп кичинекей Асель болуп жашай бербеши керек да бул каарман. Биринчиден Асель чоң адамдын позициясына өтүш керек. Биз көбүнчө кайсыл адам кичинекей чакка калып калабыз да. Кичинекей Асель жашап жүрө берет да, ошо кичинекей Асель таарына берет. Таарыныч бул өзүң уу ичип алып, душманым качан өлөт деп күткөнгө барабар деген аябай жакшы цитата бар да. Мейли бул ата энеге болгон таарынычпы дегендей. Анан негизи эле бул ата энеге болгон таарыныч менен жекече иштешкен жакшы, бирок мен азыр 1-2 угармандарга жардам берүүчү кеңеш бере кете турган болсом, биздин ата энебиз өз учурунда колунан келишинче психологиялык абалына жараша, билим деңгээлине жараша, өздөрүнүн жашоо стилине, өздөрүнүн баягы айыкпаган жараттарына жараша бизге мамиле кылышкан. Колунан келген сүйүүсүн беришкен, колунан келген мээримин берген, алар ошол нерсеге эле жөндөмдүү болчу. Биз могул акыркы 4-5 жылда эле психология өнүгүп өсүп, адамдар психолог менен иштеш керек экен, өсүш керек экен, өзүңдүн үстүңдө иштеш керек экен деген аң сезим эми эле келип атпайбы? Биздин ата энебиздин учурунда, бизди чоңойтуп аткан учурда ал нерсе болгон эмес. Алар колунан келишинче бизди өздөрү сүйө алышынча сүйүшкөн. Кандай билсе ошондой сүйгөн. Кандай билсе, кантип сүйүү көрсөтө алса, өздөрүндө эмне болсо ошону гана бере алган да. Анан эми азыр биз байкуштун жертва деп коет го, абалында эле кичинекей улан, кичинекей Айнура, кичинекей Сейил болуп жашай берсек, өзүбүзгө эле зыян. Ошондуктан колдон келишинче психолог менен жекече иштешип, же атайын жакшы курстарга барып, ата энеге болгон таарынычты кое берип, эркин жашоого бет алышыбыз керек. Ошол негизи ата энеге болгон таарынычтан улам баягы адам атасы же апасы менен мамиле түзө албай келет эмеспи? Баягы аны түшүнгүсү келбейт. Ал мени ушундай кылып койгон депчи. Мүмкүн баягы ичкилик деп айтып атпайбы? Ичкилик бул жакырчылыктын бирден бир себеби болот. Мүмкүн ошондон улам материалдык жашоосунда кыйынчылыктар болуп, өзү басынып чоңойгондур да. Анда башкачараак суроо жаралат да. Анда өзү менен кантип иштешиш керек деп. Эгерде ошол материалдык жактан, психологиялык жактан, баардык эмоционалдык жактан жабыр тартып келсечи, анда адам өзү менен кантип иштешиш керек? Таарынган адамбы же таарынган адамбы? Демек, бул жерде ал чоң адамдын позициясына келип туруп, мен ата энеме таарынбайм деген чечим чыгаруу. Негизи кечирим бул деген биз минте беребиз го, бул жерде бир кечирим сезими келиш керек депчи. Жок, кечирим биринчи кезекте бул чечим. Мен кечирем деген чечимди чыгаруу биринчи кезек. Андан кийин процесс кетет да. Бул кадам таштоо, мен кечирем деген. Анан мындай сүф-сүф
деп койсо эле Таарыныч эртең жок. менен таарыныч жок болуп ойгонуп калбайт. Мындай убадаларга, куру убадаларга ишенбешибиз керек. Бул кадимкидей акырындык менен боло турган процесс. Анан эми азыр мен бул мындай адам өзүнүн үстүнөн өз алдынча иштеши кыйын да. Ошондуктан мен жана чакырык таштай кетпедимби? Дагы бир маанилүү ой айтайын деп аткам, азыр эстей албайм. Мага жакында бир айым кайрылып калды. Анан мен ушул үй бүлөдө төрөлүп өскөнүмө мындай өкүнөм дейт да. Ушул үй бүлөдө чоңойгонума кадимкидей мен жийиркенем деген сөздөрдү айтты да. Анан мен жекече иштешкенде аягында ушундай бир трансформация болду. Баягы кыз өкүнүп аткан, жийиркенип аткан үй бүлөсүнүн тескерисинче сонун тараптарын, ата энесинин күчтүү жактарын, ата энесинин өзгөчөлүгүн көрө алды да. Толугу менен ою өзгөрдү. Демек бул жерде ойдо ата энесине карата толук трансформация болушу керек. Ошондо бул акырындык менен жогоруда сиз айткандай чечим чыгарып анан иштеше турган процесс. Мен да кээде ойлоп коем да, ушундай учур келгенде, эгерде менин балам апа мен сага таарындым анткени деген, мен ушундай болуп чоңоюп калдым десе, апа катары бул менин жүрөгүмдү аябай терең жараламак деп ойлойм да. Анткени мисалы канча жумушта иштесек, канча убакыт иштесек, биз балдарыбызды биринчи орунга коюп, ой балам ачкыл болбосун, балам минтсин дейбиз. Азыркы жашоонун мүмкүнчүлүгүнө жараша биз болгон күчүбүздү жумшап келебиз да. Өзүң албайсың, балам алып берейин дейсиң. Өзүң ичпейсиң, жок балам ичсин дейсиң. Анан мен ойлойм да, ар бир эле бул аң сезимдүү, жоопкерчиликтүү ата эне балдарына ушундай эле мамиле кылат депчи. Анан кайсы бир учурда биз баягы ичибизге, жүрөгүбүзгө кыйтыйтып, таарынч катып, эгерде минтпегенде дегенибиз, бул канчалык бир деңгээлде биз мурунку эфирде сөз кылдык элек, бул жоопкерчиликсиздик болуп калат го дейм. Бул канчалык бир деңгээлде эгерде сен минтпегенде мен монтпойт болчумун азыр Ооба, дегенчи. чоң адамдын позициясын албай эле дагы деле кичинекей Айнура болуп эле ата энем мени ушинтип койгончу, мен ушундай болуп калдым. Айланайын мисалы мага дагы бир айым кайрылган, мен деген өзүм деген ушул профессиянын мугалим болгум келчү. Бирок ата энем мени кыйнап туруп эле тикмечиликке жиберип койгон. Бирок ата энесинен бөлүнүп кеткенине 18 жыл өткөн да. Анан 18 жылдан бери эмне кылып жүрдүң деген суроо да. Демек жоопкерчиликти ата энесине оодарып эле, ата энем күнөөлүү, мен мугалим болбогонум ата энем. Айланайын 18 жыл болгон анын. Мугалимдикти 3 сыйра окуса да болмок да дегендей да. Ошондуктан келиңиздер, биздин ата энелерибиз эң сүйүктүү ата энелерибиз. Алар идеалдуу эмес, алар да ката кетиришет, алардын да өздөрүнүн жан жарааттары бар. Колунан келишинче сүйүү беришти, бизди аздектешти. Айнура айткандай, акыркы акчасына бизге кийим алып келген, тамак алып келген учурлары болгон. Ошон үчүн ата энеге оодура бербей, чоңоелу, жоопкерчиликти өзүбүзгө алалы, кой берели, батабызды берели, аларды да эркиндикке чыгалы, өзүбүз да эркин бололу. Асил айым болсо бизге ишенип сонун катын жазган үчүн чоң рахмат. Эгерде сизге жеке консультация керек болсо, ылдый жакка комментарийде жазыңыз, сиз менен байланышып, Сейил айым жана биздин жардамчыларыбыз сиз менен иштешүүгө даяр. Ошондуктан кайрылыңыздар. Баарыңыздар менен кайрадан амандашканча. Көрүшкөнчө.